Боз үй кыргыз элинин маданий баалуу эстелиги. Боз үй көчмөн калк өмүр бою жашап жүргөн, көчүп конуп жүрүүгө ыңгайлуу турак жай. Боз үйдүн түзүлүшү көптөгөн кылымдар бою көчмөндөр тарабынан улам жакшыртылып турган. Ал айрым түзүлүш бөлүктөрдөн бат куралат жана ошондой эле тездик менен кайра ажыратылат. Анын түзүлүш бөлүктөрү ат үстүндө, топоздордо же төөлөрдө ташууга ыңгайлуу. Боз үйдүн жыгач түзүлүшү диаметри 3 метрден 6 метрге чейинки айлана түзүүчү каршы терши дубал керегеден турат. Каршы терши керегелер өзүнчө бир бөлүктөрдөн, канаттардан бириктирилет. Кичинекей боз үйдүн түзүлүшү 4 канаттан, орточосу 6 канаттан, чоңу 8ден 12 канатка чейин турат. Боз үйдү тигүү алгач жыгач каалгасын орнотуудан башталат. Кийин керегелери, андан соң жарым шаар формасындагы тегерек түспөл төбөсү, түндүктү орнотушат. Узун уук жыгачтар ийилген жана ушталган. Алардын бир учу каршы терши керегелерге бекитилсе, экинчи бир учун түндүктүн тешигине таяп коюшат. Түндүк диаметри 1,5 метрден 1,6 метрге чейин болот. Ал кайыңдан жасалат. Боз үйдүн төбөсүндө тегерек периметри боюнча кооз ою чийүүсү бар. Тилке боолор менен туташтырылат. Андан кийин 2-3 кабат кийиз менен жабышат.
Боз үйдүн ичинен жана сыртынан килем жана кийиз тилкеге түшүрүлгөн оюу чийүүлөр менен жасалгалашат. Боз үйдүн бийиктиги 3,5 метрди түзөт. Боз үйдүн эшиги кийизге тигилген сокмо чий жабуу менен жабылат же эшик жыгачына каалга бекитилет. Боз үйдүн каршы терши керегеси сырт жагынан сокмо чий менен, анын үстүнө кийиз жабуу капталат. Түндүктүн тешиги боз үйдү жарык кылуу үчүн жана моору катары кызмат кылат. Түндүктү кечкисин кийиздин чарчы бөлүгү менен жаап коюшат. Боз үйдүн ички жасалгалары көп кылымдардан бери иштелип келген. Боз үйдү жылытуу үчүн ортого очок, орду
коломто коюлат. Анын үстүнө темир туулгага казан асышат. Боз үйдүн жер пайы кийиз шырдак менен, койлордун жана музоолордун терилери менен, килемдер менен төшөлөт. Кээде керегеге тукаба килем, туш кийиз тагып коюшат. Идиш аяк, чарбалык буюмдар, кийим-кече каптарда сакталат. Алар так белгиленген тартиби менен боз үйдүн керегесине иленет. Боз үй эки тарапка бөлүнөт. Эр жак жана эпчи жак. Эр жакта эшиктен киргенде сол тарапта малчылыкка, жылкычылык менен мергенчиликке байланыштуу шаймандар иреттелип коюлган жана илинген. Эпчи жак эшиктин оң жагында жайгашкан. Анда идиш аяктарга, азык-түлүктөргө орун берилген. Каалганын каршысында коломтодон ары боз үйдүн керегесине жакын төрүнүн коноктор үчүн сыйлуу орун берилет. Ошол эле жерде сандыктарда же баштыктарда баалуу буюмдар, кийим-кече сакталат. Жууркандар, төшөнчүлөр, жаздыктар ирети менен катар жүк түрүнө жайылат. Ушул эле жер уктоочу орун. Боз үй жыгач тактайчанын үстүнө коюлган май шамы, чырактын жардамы менен жарыктандырылган. Кийинчерээк керосин лампасын колдоно башташкан. Боз үйдүн ички жана сырткы жасалгалары үй ээсинин материалдык абалын чагылдырат. Оокаттуу үй ээлеринин боз үй чоңдугу, жакшы сапаттагы кийизи, оймо чиймелүү боочулары менен килемдеринин көп саны, чий сокмолору, саймалары менен өзгөчөлөнөт. Бай кожоюндардын бир эмес бир нече боз үйлөрү үй бүлөнүн ар бир мүчөсүнүн, коноктордун, үйлөнгөн уулдарынын тамак аш даярдоо үчүн үйлөрү болот.